Кыргыз саясатынын үлкөндөрүнүн бири элчи кызматын аркалап гана өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөргө, саясий окуяларга баа бере албай жаткан экен. А бирок элчи мырзанын экономикалык секирик тууралуу бул пикири көп суроолорго чекит койду окшойт. Бир нерсени мен айткым келет. Кыргыз экономикасы акыркы жылдары чоң темп менен өнүгүп атат. 6-7-8%. Бул абдан чоң темп. Европада 1%, 0,5% артка кеткен учурлар дагы болуп отур. Мына ушундай фондо бул мындай суктанарлык өсүш. Мен албетте биздин өкмөттүн тиги мынча процент менен өсүп атабыз деп айтканына мындай ишенбөөчүлүк менен карап көнгөн адаммын. Эми булар айта берет, өзлөрүн тууралык деп коебуз да. А бирок эл аралык авторитеттүү институттар дагы ошол цифраны айтып атпайбы? Көргөзөт. Ошону көргөзүп атат. Ошон үчүн мен алыста жүрсөм дагы ал цифраларды мындай ынанымдуу деп айта алам.